Бүгін Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёевтің Қырғызстанға 2 күндік расми сапары башталды. Күн тәртібінде Қырғыз-Өзбек стратегиялық қызматташтығының кеңері чөйрөсү қамтылған маселелер бар. Ошондой эле эки тараптуу документтерге кол коюлмакчы. Анын ичинде эң негизгиси Кыргыз-Өзбек чек арасы боюнча ратификацияланган келишим. Мирзиёевдин бул сапардын негизги маанилүү өзгөчөлүктөрү эмнеде деген суроо менен регионалдык маселелер боюнча эксперт Кубанычбек Табалдиевке кайрылдым. Мирзиёевдин Кыргызстанга бул сапары өзгөчөлүгү эмнеде? Мирзиёев 2020 жылы күзүндө экинчи мөөнөткө президент болуп шайлангандан кийинки Кыргызстанга болгон биринчи мамлекеттик иш сапары катары абдан зор мааниге ээ да. Ошондуктан бул иш сапар Кыргызстанда абдан мындай кызыгууну туудуруп аткан эки мамлекеттин ортосундагы алаканы азыркыдан да бийик деңгээлге көтөрө турганга чоң бир тепкич катары, трамплин катары боло тургандыгын күтүп аткан өзгөчөлүгү менен баалуу да. Мирзиёевдин Кыргызстан менен болгон алаканы жакшыртуу аракеттери үчүн аны Кыргызстанда коомдук уюмдар жылдын адамы деп жарыялашканы белгилүү. Мирзиёевдин ишмердигине Кыргызстандагы коомдук пикир кандай? Жалпылап айтканда Кыргызстандагы жалпы коомдун мамилеси Мирзиёев Өзбекстандын жетекчилигине келгенден бери эле абдан жакшы маанайда өнүгүп атат. Анткени буга чейинки президентке караганда азыркы Өзбекстандын бийлиги Кыргызстанга болгон мамилесин мурдагыдан бийик деңгээлге эки тараптын өнүгүүсүнө чоң бір пайдап келе турган нукка буруп алгандагысы бардык коомчулуктун катмарларына жетип атат. Жөнөкөй мисал менен айтканда, Кыргызстандын эли Өзбекстандын өнүгүүсүндөгү болуп аткан өзгөрүүлөр абдан жакшы жыйынтык берип аткандыгына көз жеткендиктен, анан өзгөчө ошо бийликке келгенден кийин эле Кыргызстан менен болгон алакасын башка мамлекет, ошо Борбордук Азия мамлекеттери менен кошо эле бийик деңгээлге көтөрөбүз деп алдын ала башка иштери баштар электерди айтып чыккандагысы абдан жагып аткандагысы мындай маанилүү да, белгилүү. Ал эми Мирзиёев соңку убакта Борбордук Азия өлкөлөрүнүн башчыларын чогултуп, интеграция, консолидация кылуу аракеттерине да көрүүдө. Анын бул аракеттерин регионалдык лидер болуу дымагы катары да караса болобу? Албетте, Борбордук Азиянын ичиндеги 5 мамлекеттин жетекчилеринин арасынан ошо регионалдык лидерликке умтулган, аны ачык жарыялабаса дагы ошого жарай тургандай потенциалы бар бирин экин эле саясатчылар чыкканда, бул өз кезегинде Ислам Каримов болчу, андан кийин Нурсултан Назарбаев болчу. Азыр экөө тең жок. Ал эми Казакстандын президенти болуп азыр Касым-Жомарт Токаев келгенден бери Казакстандын ичиндеги алакалар буга чейинкиге караганда татаалдашып кетип, регионалдык деңгээлдеги маселелерге көңүл бурганга колу мурдагыдай жетпей атат да. Ошол себептен ошо 2016 жылдан бери, анан шайлангандан кийин 2017 жылдан бери өзүнүн иш аракеттери менен Мирзиёев бир гана Өзбекстанды да азалабастан бүт регионалдык деңгээлдеги 5 мамлекеттин баарын дүйнөгө тааныта тургандай кадамдар жасап, абдан маанилүү сунуштарды айтып чыккандагысы албетте анын лидердик сапаттары күчтүү экендигин далилдеп атат.